жаралышынын өзü kızık bolgon eken. Muna misal üçün Allah Taala birinci жерди жаратып, ага жер жемишти жаратып, ага hayvanatты жаратып туруп, ошого баш көз кылып туруп бир эркекти жараткан экен. Erkekti жаратса баары эркек, hayvanattарды карайт, баары жокту караса эле бүт эле hayvanдар экиден, үчтөн, козусун улагын жетелеп алган, чымчыгы деле экиден учуп аткан, таң калып турду. Эмне себептен мен жалгыз болуп калгам деп Алла Таалага кайрылган экен. Алла Таалага барып, Алла Таала буян кызык болуп атат го дептир. Эмне болуп атат десе? Так айтышка дагы неудобно. Жо айта бер. Мага да кызык болуп атат. Карасам hayvanattар экиден кетип атат, үчтөн кетип атышат, чымчыктар экиден учуп атат. Мен дагы бир экөө болсом, үчөө болсом дедим эле десе, сага аял керек болуп калган турбайбы деп Алла Таала аялды жасап кирген экен. Ошондон кийин күн тийип турган учур экен, аялды жасаганда күндүн нурунан алып, анан айдын ойноолугу менен токтоолугуна кошуп аралаштырды. Аралаштырып, дагы эмнеден кошсом деп туруп, шундай караса күлөшүп турган экен, ошо гүлдүн назиктиги менен жыпынан кошуптур. Биякта караса суу агып аткан экен, суунун тунуктугунан кошуптур. Кандай жасалып атат аял. Анан асманды карай койсо, сагызган учуп кетип аткан экен, шакылдагандан кошуп аткан. Чында аралаштырып бүтүп, аба жүрүп аткан учур экен, абанын жеңилдигинен кошуптур. Анан шамалдын туруксуздугунан кошуптур. Дагы көрмөсөм деп асманды караса булут турган экен, булуттун көз жашынан кошуп аралаштырды. Себеби аял заты сүйүнсө дагы, күйүнсө дагы баары ыйлайт да. Анан чагылган менен күндүн күркүрөгөн коркунучунан аралаштырып туруп, татынакай чырайлуу бир аялды жасап туруп, эркекке берген экен. Алгын дагы өмүр бою кыйнале бер деген экен. Ошон үчүн бекер айтылыптыр. Жакшы аял жаман эркекти жакшы кылып, жакшы эркекти хан кылат деп. Жаман аял жакшы эркекти жаман кылып, жаман эркекти вообще жок кылып ийет деген да. Бүт бардыгы аял затынан. Ошон үчүн оорчулар бүт аялдарга арнайт. Ал эми эркекти жасаганда Алла Таала экспромтом жасап койгон экен. Карап көрүп тургандан кийин эмне кыла койсом, ушу бир эркек жаратайынчы деп туруп эле, ылайдан алып туруп эле мурду картошкада кылып туруп эле шарт жармаштыра коюп туруп, кайдан кошсом деп карасам, аракта тоту куш турса аны мейитине кошо коюп, биякта жолборс кетип атса андан кошо коюп, биякта чочко кетип атса мындан кошо коюп, маймылдан ана коюп. Бул белгилүү да. Мисалы үчүн компанияларга барып калганыбызда деле карасак, эркектер ошондойбуз да. Биринчи келгенде ушунчалык сылык, сыпа билебиз. Кандай жакшы. Демек жалган күнү татынак аял көрөбүз да, 300 грамм өткөндөн кийин татыгыш болуп калабыз. Мейли деп тосуйлайбыз да. Тойлор болсун, майрамдар болсун, бала чаканын убайын көрөлү. Дей баштайбыз да, дагы бир 300 грамм өткөндөн кийин маймылга айланып калабыз. Кандай жакшы. Бүгүн жаным ачылып кетиптир. Эске маймылга айланып кетебиз. Анан дагы бир 300 грамм өткөндөн кийин карасаң эле жолборс, арыстан болуп калабыз да. Бүт компанияны карап, здоровойларга тийишпей туруп, ошо жерге отурган адамды көрүп калат да. Тынчыгап отурам. Бакемен жөнүп отурам. Крутой что ли? Тийже баштайбыз. Анан дагы бир жарым бөтөлкө өткөндөн кийин карасаң эле чочко. Аркасынан аңдып чыксаң, арыкты коркутуп аткан болот. Десе, чөптөр дагы жаталып коркуп аткан болот. Ошондон көрүп туруп, иш үчүн ошо Алла Тааланын айткан туура турбайбы деп калдым. Мына ырчылардын бүт бардыгы эч качан эркекке арнап жазганлары жок. Мисалы үчүн аялдарга өлөм, күйөм, сүйөм, шатыдан жыгылам, асылам, оксуз ичем, айнурам, гүлмирам, жолконум, коркогум, коркобум, ишөөлөр кирет. Мына ырчылардын ичинен сөзүн дагы, оонун дагы жазган өзүмдүн иним Бек Борбиев. Бирок өзүнө ылайыксыз ыр жазган эмес да. Bir gün Bek saklamında çıkardı mı? Hazır men sizlerge Bahçeceke degen ırımı atkarıp bilen. Annem çavvallekke. Şu Bek çavvallekke kuşar. Eğer Bek'ti biz çavvallekkeye aylanıp turgan bolsak, kargaday çavvallekke olmakta çok.
kargalar baş ne olacak komandır. Kış desek. Bunun ne kış demede temreyle bekliyor. Kan kalasın da. Anan dağı bir olur жазıптır. Mıntık. Egerde su bolup jaralsam, üyümdün terinen akmakmın, akmak. Bir kız için üydün tüyünün ağıp tura antar bir iş gerek. Al özümdün dostum Altmış Kadır, bir günü radyodan orada atat, sözüne munda mani versem mıntık. Nasıl girdi atat da? Canımdan üstün cılmayıp, çakrayım ben bakır çayıp, canımda cılmayıp etip aratta. Böyle cılmayı ötüp aratma böyle. Allah'a dökülüyor. Nazik karayım da çarpayım. Irçılardın ismen dağı men özümdün ağam. Canışbek Koçkorov degen ağamdın ırını alıp bisküvitle kırışam ketti. Özü 45'te. Cengizni arnağı jarıptır. Mantık. Şarrakana sunu boyluso, su çeşitliğini oynasa, çargazı boylop taşıma oynap, oyunla da keçke koyvasak. De jarıptır bu. 45'te. Hem Cengizni arnağı jarıptır. Cengizni bir 50 nuru koydu. Genelik dedik böyle. Su çeşitliğini oynap bir şey dedik. Ay ne dedi topla. Sorunmadım topladım böyle. Dedik böyle. Baldarı boşun ne tekrar var. Baldarı boşun eden kısar yapıyorlar bunları da izleyen. Ne diktik korkumlarına? Çok korkulardı. Hırçılardan içine sözünü manileri uğratırgan olsam asangalıya kemurdasın açınım. Kimle de okumuş. Var çoğun turama bayandalar. Turama asangalıya kemurda atkanda akırdım benim temadı burada ettim şu şeydi var. Sözümde nasıl? Hoşçan herken, hoşçan herken, aranda. Şunda yakardığımdan telmadım. Bir günü bir estradlı ısınızda otkan eken, gimurda otatsa masangalı gelin bay, mıntık. Bir dağlat tekti orası. Bir gün Hasan'a ikna ettim Asike, Amerika'da bir bıraç varmış. İktirat etti. İlk uluslar etti. Bir daha bir kadar ettim. Ağrısılarını içine özgürlüğü lafer. Ağrısılarını içine atmosferin tutan özgürlüğün hakem kapalı İspanya. Bir günü tükengen orada adamlar. Cangara takta, piskeratta, kınsana baka, cangaralardan kızılçılmay. Camkırsız bile göz açılmaydı. Koştu camkırda şuttak olur. Ne olsa da uşum ake karındaşlarıma Kudaya ömür versin. Çok rahmet.